Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Карагылачы, айлана кандай кооз керемет. Кана балдар, таттуу уйкудан ойгондуңарбы? Азаматтар, маанайыңар жакшыбы? Келгиле, ата-энелерге бийлеп, жагымдуу маанай тартуулайлы. Бали, сонун бийледиңер. Бул куштай сайраган балапанбыз биз азыр. Жакшы окусак китепти ата энебиз кубанат. Балдар, силер үйдө алтын эрежени сактап жатасыңарбы? Анда алтын эрежеге көңүл бургула. Ата энеге орой сүйлөбө, улуу кичүүгө сылык бол. Тазалыкты сакта, колду самындап жуу. Ата энеңе жардам бер, сыйла жана урматта. Анда сабакты баштайлы. Сабактын темасы жаратылыш кубулуштары. Сабактын максаттары жаратылыш кубулуштарын таанып билесиңер. Өсүмдүктөрдүн кандай жол менен өсүп, мөмө берүүсүн үйрөнөсүңөр. Окуучулар өсүмдүктөргө кам көрүүгө, эмгекти, жаратылышты сүйүүгө тарбияланасыңар. Балдар, анда көңүл бургула. Силерди эмнелер курчап турат? Албетте, бак дарактар, мөмө жемиштер, түркүн түстүү гүлдөр. Мына ушул заттар жаратылыштын керемети аркылуу бизге кызмат кылышат. Алсак, силер сүйгөн алма дарагын кантип өстүрүп, мөмөсүн аларыбызды байкап көрөлүчү. Алгач, мөмөнүн данегин алып, аны жерге көмөбүз. Данектен чырпык өсүп чыгат. Бир нече жылдан соң мөмө берет. Көрдүңөрбү балдар, силер жеген алмага канчалаган мээнет кетерин. Жаратылыш бул биздин жан досубуз. Кулагыңарга күмүш сырга, эсиңерде сактап алгыла. Бак дарактын жашыл жалбырагы абаны тазалайт. Тамыры болсо жер кыртышын бекемдейт. Мөмөсү ден соолукка пайдалуу. Организмди витаминдерге байытат. Өсүмдүктүн өсүшү үчүн балдар күн, суу, аба, топурак абдан керек. Ошондуктан айлана чөйрөнү таза кармап, булгабай, көчөт тигели. Ал эми силерге үй тапшырма. Силер ата энеңер менен кандай көчөттөрдү отургуздуңар? Сүрөтүн тартып, жөнөтүп жибергиле. Саламатта калгыла балдар.